Саламатсыздарбы. Эмеси Ошондо программасы. Кече күнү Кыргызстан мусулмандары орозу айтты, белгиледи. Өкмөт үйүнүн алдындагы аянтка 50 миңге жакын адам чогулду. Парламент спикери менен президенттик аппараттын жетекчиси, Бишкектин мэрі жана башка жетекчилер келип, өлкө муфтийин көзөмөлү алдында чогулгандын баары намазга жыгылды. Рамазан айы ыйык болуп эсептелет жана бул убакыт ичинде тамактанууну гана күндүз токтотпостон Кудайга ишенген адам ыплас жоруктардан жана жаман ойлордон да алыс болуш керек. Бул Рамазан айында таарыныштар жазылып, бир кездеги кылыктар кечирилип, адамдын денеси гана эмес, кулк мүнөзү менен аң сезими да тазаланыш керек. Эгерде оюңуз таза болбосо, сиз кармаган орозу кабыл алынбайт деп да айтылат. Бирок көпчүлүк канча принцип жөнүндө сүйлөсө да, кыстаган турмушта өзүн такыр башкача алып жүрөт жана аны биз дин кызматкерлеринен деле көрөбүз. Кудайга ишенем деп башкаларды ишендиргендер деле адам өлтүрүп жатпайбы. Ошондуктан айт намаздан кийин сокулуктагы орок айылында кече күнү эртең менен чыккан чатакка таң калбай эле коюш керек. Жаш өспүрүмдөр гана эмес, жетилген адамдар деле өзүн мусулман дегени менен чыныгы мусулман эмес. Бирок андан да көп жана күчтүү эки жүздүүлүк менен алдамчылыкты бийликтен деле көрсө болот. Кудайга ишенем деп күнүгө 5 жолу намазга жыгылгандар да чындыгында эчак эле акчанын колуна айланып кеткен жана жогорку трибунадан канча бийик сөз сүйлөсө дагы, ажылыкка канча жолу барып, намазды канча жолу окуса дагы ичинде баягы эле пенде ойдон калат жана эч бир ыйык нерсе андайларга жукпайт. Азыр көпчүлүк Түркиянын элчисин сындап кирди. Орок айылында жашагандар кыргызбы, түркпү, күртпү, баары кыргыз жараны. Эмне үчүн түрк элчиси ал жака кече күнү жетип барды деп. Бирок ал окуяны өз көзү менен көрүп баалайын деди да, жергиликтүү эл менен сабалган баланын энеси менен дагы жолугуп, окуяны иликтеш үчүн комиссия түзүш керек, жардамга аксакалдарды тартыш керек деди. Şimdi sizin balanız bu. Bunun neleresi? Bunun balası. Benim kardeşim. Tamam. Düşündüm. Biz de süylöylük. Makul bu. Ооруканага барсын. Бул маселе боюнча комиссия болсун. Биз да сүйлөшөлү. Башка адамдар аралашпасын. Ырбатып, аксакалдар келсин. Aralarında böyle itişmesinler. Bunu durduralım. Aksakallar gelsin. Кандай болгон учурда дагы элчи өз адамдык сапатын көрсөттү жана башка өлкөнүн жараны болсо дагы кыргыз жарандары үчүн күйүп атат. А биздин жетекчилер эмне кылат? Алар көпчүлүк учурда карапайым эл менен эмес, өздөрүнө тең жетекчилер менен жолугуп сүйлөшөт жана келип калса, аларды бир кезде сындап койгон журналисттерге тийишет. Анткени күчү ошого жетет. Мен Алатоо 24-кө жооп берип атам. Калганыңарга чоң рахмат. А башкаларга жооп бербейсизби? Жооп бербейм. Эмнеге? Почему? Лицо. Сиздин бетиңиз мага жакпайт. Кебетеңиз суук экен сиздин. Приятное лицо ваше, да. Кайсы бир элдин жетекчилери коомго, элге, жаштарга оң үлгү боло алса, ошол коом өнүгөт. Эгер алардын анткенге кудурети жетпестен, жетекчилер элге терс үлгү көрсөтсө, андай коом бузулат жана былык нерселер кеңири тарап коомду ичинен иритет. Жакында Канаданын премьер-министри бир жолугушуу өткөрүп жатканда, Омар деген журналист ага ыңгайсыз суроо берген. Премьердин жанындагылар ага каршы чыкканда премьер аларды өзү токтоткон. Кече күнү эле сиздин партия Дан Ганьени колдоп келди эле. Бүгүн болсо акырын. Журналисттерди сыйлаш керек. Ыңгайсыз суроо берүү алардын жумушу. Макулбу? Кечирип коюңуз. Уланта бериңиз, Омар. Биздин коом эмгиче мынчалык өнүгө элек жана жаштар менен карапайым калк гана эмес, жетекчилер дагы өсүш керек. Улуу тарыхыбыз менен мактанабыз, бирок өзүбүздү азыркы чакта татыктуу алып жүрө албайбыз. Кимдир бирөө ката кетирсе, биз дароо анын улутун иликтей баштайбыз. Анткени өзүбүздү гана кыйын деп эсептейбиз жана бирөө жаздын басса, ал кыргыз болбогон үчүн ушинтти деп ойлойбуз. Андайдан арылыш керек. Ошондо саламатта калыңыздар.